Ардактуу замандаштар, азыр болсо биздин студиябызга коногубуз дагы келип калды. Жакында өзүнүн жеке концертин элге тартуулайм деп турган Кайрат Прембердиев. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Биринчи концерттин алдында концерт тууралуу сүйлөөдөн мурун ошо Вайнган барып чогуу ырдап келдиңиз, ошол тууралуу айтып бериңизчи. Сүрөттөрүңүздү Facebook'тан көрдүк, сүйүндүк. Видеосун көрдүк, абдан сүйүндүк. сүйүндүк. Чыгарманы ырдадыңыздар. Ошо конкурс учурунда эле Вайнга мен сунуш айтам деген эле, анан жаңы жылдан кийин эле байланышып, ошол 28-inde боло турган концертине чакырды. Анан концертине барып, ошол баягы чейрек финалда ырдаган "Я любил одну милую" деген ырды аткарган болчумун. Ал Вайнгага аябай жагыптыр. Барганда эле, репетициясына барганда эле мени көрө калып эле "Я дарил галб" деп эле ырдап баштады да ошол ырды. Анан элге дагы айтты концерт учурундачы, "Мен 3 айдан бери мээнимде ойноп жүрөт ушулар. Азыр угасыңар, анан кийин силердин да мээңерге ойнойт" деп ушундай кылып айтты да, аябай неме болуп. Демек концертте ошол ырды ырдадыңыз. Концертте ошол ырды аткардым. Анын Вайнган группасы даярдап койгон экен. Мен барганча ноталар жазылган, ал ноталарды карап туруп эле ойноп коюшкан. Анан кийин концерттен кийинки кызыктуусу мен кыялданып жүргөн нерсе болчу да. Эмне эле? Дуэт ырдайлы деп айтайын деп, бирок мындай тартынып атканда айта албай эм айтсам мен дуэтке азыр колум бош эмес деп койсо деп ойлонуп аткан болчумун да. Десем концерттин эртеси күнү эле баягы Инстаграмдагы өзүнүн баракчасына менин сүрөтүмдү чыгарып туруп, анан кийин алдына жазып коюп туруп, буюрса Кайрат Прембердиев менен дуэт ырдайбыз деп. Жакшы болгон турган. Кыялымдагы нерсени аткарып, буюрса 12-февралда кайра барам. Экинчи концертине, анан ошол жактан толук сүйлөшө турган болдук да. Эң сон, абдан жакшы экен. Жакшы Ал жаңылыктарыбыз бар эми экен. келиңсем концерт тууралуу кеп калалы. Концерт кандай болот, өзүнө кандай кызыкчылыктарды камтыйт дегендей. Каякта болот, качан болот? Ооба, концерт 19-февралда спорт ордосунда болот. Саат 7-де башталат. Анан концерттин өзгөчөлүгү азыр ушул жандуу топтун коштоосунда жазып атабыз, ырлардын баардыгын репетиция кылып күнүгө ырларды жазып атабыз. Андан тышкары мен билбейм, көптөр мүмкүн жаңылык, көптөргө жаңылык деле эмес, 30 киловатт баягы звук аппарат коюлат. 30 киловатт бул мындайча айтканда таза, сапаттуу звук. Бишкектеги баягы эң мен деген ошол звук коюп жүргөн компаниялардын биринен сүйлөшүп атабыз да. Ошонусу менен дагы анан кийин концертте бир өзгөчө сюрприз айтам элге, бирок аны азырынча жарыя кылгым келбей атат да, концерт күнү жарыя кылам. Концерт күнү айтасыз. Бирок эмнеси болсо да бул элге пайдалуу нерсе болуш керек. Элге пайдалуу болгондон мурун дагы мен ойлойм, ошол мен айткан нерсе менен ошол концертке келген элдер ал ишти мен менен чогуу кылат десем да болот да. Чогуу ырдашабы, бийлешеби? Аны айта албайм концерт учурунда. Андыктан концертке келиңиздер, анан концерт күнү 14-февраль. 19-февраль. 19-февраль спорт ордосу кечки саат 7-де. Эң сон экен. Биз сиз менен коштошпойбуз. Сизден бир жаңы музыкалык чыгарманы күтөбүз. Ага чейин сиз менен чогуу бир материал көрбөйлүбү? Кандай материал айтып берейинби? Кумар Жалиев деген кикбоксчу бар го. Бүгүн 30 жашка чыгып аткан экен. Ошол инсандын ийгилигинин сыры тууралуу. Келиңиздер, алдыдан жалпыбыз маалымат алалы. Көрөлү. Өлкөбүздүн жилеген бийик көтөрүп намысты коргоп келе жаткан спортчу Кумар Жалиев бүгүн 30 жашын белгилейт. Кумар бала чактан эле спорт залга барып өз алдынча машыга баштаган. Анын спортко болгон кызыгуусун байкап калган ата-энеси дароо спорт мектебине алып барган. Ошентип Кумар тынымсыз аракет кылып, 11-класста окуп жүргөн чагында республиканын чемпиону болуп чоң спортко кадам таштайт. Каалоо, тартип жана өжөрлүгү менен чемпиондукка жеткен спортчу ар дайым жеңилүүдөн сабак алып, ар бир жеңиштен кийин тажрыйбасын арттырууга аракет кылат. Учурда Кумар Жалиев Евразия жана Азия чемпиону, ошондой эле 2009-жылы кикбоксинг боюнча президенттин кубогунун ээси катары таанымал.
Программабызды улантабыз достор. Азыр болсо сиздерден келген куттуктоолор бар. Ошол куттуктоолор абдан көп болгондуктан бардыгын ооз эки түрдө гана куттуктаганга ушундай мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат жана өзгөчө куттуктоолор болот. Куттуктоонун соңунда Кайрат Пиримбердиевден жандуу музыкалык чыгарма ушул куттуктоо ээлерине арналат. Баштайлы. Анда биринчи катты жаңыртсак. Саламатсыздарбы? Ош облусуна караштуу Өзгөн районундагы Куршап айылынын тургуну апабыз Матраимова Калбүбүнү 11 февраль 60 жашка толушу менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Апабызга кааларыбыз узун өмүр, чын ден соолук, жүзүңүздөн дайыма күлкү кетпесин деп кыздары Айжамал, Акылай жана күйөө балдары Сүйүн Маматисак жөнөткөн экен. Биз да куттуктайбыз. Эртең 11 февраль кызым Назбикенин туулган күнү менен куттуктап койгулачы. Кызыма бактылуу балалык, узун өмүр каалайбыз деп атасы Кубаныч, апасы Назира, байкелери Эрлан, Эржан бизге билдирүү жиберишкен. Назбиканын бүгүнкү туулган күнү менен биз да куттуктайбыз. Ушундай сиздин жакын адамдарыңыз көп болсун жана эң башкысы ушу айтылгандай бактылуу балалыкта чоңоюшуңузга тилектешпиз. Саламатсыздарбы? Бишкек шаарында жашаган Жаанбаев Уланбекти 11 февраль туулган күнү менен куттуктайбыз. Чын жүрөктөн ага кааларыбыз чын ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, кең келечек каалап, Барпыдагы туугандарынын атынан эжеси Назик деп жөнөткөн экен. Биз дагы Уланбек мырзаны чын жүрөктөн бүгүнкү туулганыңыз менен куттуктайбыз жана бул дүйнөдөгү эң бактылуу инсандардын катарын толуктайсыз деген ишеничтебиз. Ооба, бар болуңуз. Кийинки билдирүү. Саламатсыздарбы? Таңкы 5-чи сиздерге чоң рахмат. 11 февраль күйөө балабыз Маматкулов Каныбекти туулган күнү менен куттуктайбыз. Ден соолук, иштерине ийгилик, үй бүлөсү менен бактылуу болсун дейт. Күйөө баланы пайгамбар дагы сыйлаптыр деген сөздү тастыктаган ушундай жакшы билдирүү келди. Кайната кайненеси Маматкулов Каныбекти куттуктайт. Биз дагы куттуктайбыз. Салам, эним Медетканды туулган күнү менен куттуктап коюңуздарчы дейт. Байкеси же эжеси куттуктайт. Медеткан, биз да бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктап, бардык жакшылыктарды каалайбыз. Ар дайым бар болуңуз. Сизге дагы ушу эркектерге тиешелүү болгон бардык бактылуулук коштоп жүрүшүнө чын жүрөктөн тилектешпиз. Жана эң негизгиси бул жака келип түшкөн бардык каттар, бардык каалоо тилектер орундалсын демекчибиз. Ал эми азыр болсо бардык майрам ээлерине бир гана сиздер үчүн Кайрат Пиримбердиев ырдап берет. Кайрат, кайсыл чарманы аткарып бересиз? Мен дагы ушул айтылган куттуктоолорго, каалоолоруңуздарга кошулам жана ошондой эле сиздерге терең ыраазычылык айтам. Бүткүл Кыргызстан боюнча ушундай сонун жеке майрамдары менен куттуктап, түз эфирге ушундай майрам куттуктоо чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздер үчүн. Ал эми мен болсо ушул бүгүнкү жалпы туулган күн ээлерине арнап туруп Поезде махаббат деген чыгарманы аткарып берейин. Кеттик. Эстеймин ошол түндү, поездде бирге барган, жиби жок өзүңүзгө, билдирбей байлап алган, улгайган жашым белем, уланды сүйүү деген, киргенче купеңизге, капкырып күлкү менен, ылдам, 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 поезд жүрүп барат, сизге болгон сүйүүм кайра көчүп барат. Ылдам, 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 поезд жүрүп барат, сизге болгон сүйүүм кайра көчүп барат. Ушулаш купедеги бейтаныш сизди күтөм, чыкпайсыз түн ортосу, аны мен жакшы билем. Айта албай саламымды, таанышпай каламынбы, кара көз карындашым, көрсөтчү караныңды. Ылдам, 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 поезд жүрүп барат, сизге болгон сүйүүм кайра көчүп барат. Ылдам, 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 поезд жүрүп барат, сизге болгон сүйүүм кайра көчүп барат.
болгон сүйүүм кайра күчүм барат. Браво, Келди. браво. Кол чабуулар болсун. Чоң рахмат сизге. Терең ыраазычылык билдиребиз. Алдыга койгон бардык максаттарыңыз орундалсын. Келип берениңизге рахмат. Жагымдуу чыгармаңыз үчүн да ыраазычылык билдиребиз. Концертиңиздин астында да буйруса мүмкүнчүлүк болуп калса жолугарбыз. Эмне болсо да алдын ала ийгиликтерди каалап өтөлү. Сизге дагы чоң рахмат, бардык жакшылыктарды каалайм. Келип туруңуз, урматтуу достор, сиздер менен алдыда дагы бир жакшы материал бар. Кандай материал деп турсаңыздар, сиздер менен чогуу көрөлү, байкайлы, андан кийин ушул жерден көрүшөбүз.